Орозо. Орозо деген эмне? Орозо деген сөздүн түпкү мааниси өзүн өзү тыюу же болбосо кармануу деген маанеге келет. Орозо кармоонун шарттары жана пайдалары болот. Негизинен алганыбызда орозонун эле эмес, бүткүл нерсенин шарттары жана пайдалары болот. Мисал катарында айтканда, намаз окуу үчүн шарттары даарат алуу керек жана убагында окулуусу керек. Ал эми пайдаларын айтпаганда деле сиздерге белгилүү. Ошол сыңарыңдай эле орозонун да өзүнүн шарттары жана пайдалары болот. Орозонун шарттары болуп, мисалы, суу ичпөө керек, кулак, мурун, бүткүл дененин арам ушакны жалган нерселерден алыс болуусу кажет. Ал эми пайдаларына келсек, пайдалары эң эле биринчи болуп, жаратуучубуз Аллах Тааланын алдында бир канча соопторго ээ болуу жана парз болгон милдеттерибизди аткаргандыгыбыз жана ошондой эле ден соолукка да пайдалуулугу бар. Бул илимий жактан тастыкталган. Орозо кармоо учурунда тишиңизди зубный паста менен же болбосо тиш пастасы менен жууга болбойт. Анын ордуна тиш щеткасын колдонуңуз же болбосо мисвак менен жууңуз. Жана ийне саяганга дары ичүүгө да болбойт. Эгерде унутуп бир нерсе жеп алып же болбосо суу ичип алсаңыз, кайра оозуңузду чайкап улантсаңыз болот. Жана орозонун убагында бассейнге, душка түшүүгө уруксат берилет. Болгону кулак, мурунга суу кирбөсү керек. Жана оозуңузду суу менен чайкаганга болот. Эгерде денеден кан, ириң ага турган болсо, бул учурда орозо бузулбайт. Жана аял менен күйөөсүнө да болбойт. Ооз ачкандан кийин уруксат берилет. Жана сиз суроо берип калышыңыз мүмкүн, шилекейчи деп. Шилекейиңизди жута берсеңиз болот. Орозо кармоодо эртең мененки саардыкты же болбосо тамак ашты пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткандай, сөзсүз ичүү зарыл экендигин баса белгилеген. Ал эми биз видеороликтин аягында орозо мусулмандар үчүн гана кармалууга тийиш экендигин айтып кетели. Бул видео сиздерге керектүү жана кызыктуу болду деп ойлойм.